Салам достор, мынакей биз азыркы убакта госрегистрдин алдында турабыз. Өзүнүн кезеги келген биздин мүчөлүктө турган Эжекебиз Касмалиева Айгүл эже мынакей сүйүнүчүн сиздер менен тең бөлүшөт. Эжеке, азыр мынакей өзүңүз үйдү өзүңүзгө өткөрүп алдыңыз. Издөө убактысы кандай болду сизде? Издөө убактысы издөө убактысы менде жакшы эле болду. Жакшы эле болду. Издедиңиз? Издедим, кыдырдым, ар кайсы жака бардым, бара болдум, эми ар бир нерсени өзүң менчилеп. Жакшы, жыйынтыгы жакшы. Келечек турак кооперативине баягы кимдерден угуп келип калдыңыз? Келечек турак жайга мен 2021-жылы Москвадан, YouTube'дан бардык корпоративдер менен мен байланыштым деп айтсам калп айтып калам го. Көрүп YouTube'дан анан ушул келечекти карасам бардыгы ачык көрсөтөт экен. Алдыда турган адамдарды да көрүп турат экенсиң, ачык бардыгын айтып турушат экен. Ошондуктан мен келечекке ишенип анан келечекке келип жазылганмын да. Ушундан бери очередим эми келди. Эми бир аз ортодо кичине жанагындай бир аз эмелер болуп калды. Күтүүбүз эмеси болуп калды бизде. Күттүк, сабыр кылдык. Анан мына бүгүн жакшы сүйүнүчтө турам. Үй алып жакшы. Биз сизге сүйүнчүлөп чалдык го. Эжеке кезегиңиз келди. Сиз кандай болдуңуз? Ошол жөнүндө айтып бериңизчи. Мен ал убакта эмемди күткөн эмесмин. Мен апрелде деп күтүп атканмын да. Анан силер чалганда мага негизи аябай баягы эмне деп сүйлөшүүмү билбей толкундандым. Негизи очередиң күтүп аткан убактан эрте келип калса, мындай эме болуп калат экенсиң, башкача сезимде болуп калат экенсиң да. Жакшы, аябай сүйүндүм. Анан эле учуп келип калдым Москвадан. Сиз Москва жергесинде иштеп, бул жака акчаңызды которуп турдуңуз, ай сайын төлөмдөрдү. Москвадан келип эле бир 2 айга чейин издедиңизби бул жактан үйдү? Мен 2 ай эмес, 4-үндө 1 ай болот. 4-үнө жеткен жокмун. 1 ай издедиңиз. Эжеке, негизи баягы айтат эмеспи? Сабырдын түбү саралдын деп коет эмеспи? Өзүңүз көргөндөй, деги эле кыргыз элине, деги эле ушул кооператив деген бир жаман ат менен, өзүңүз көргөндөй ушинтип баягы элге маалымат кетип калды. Ошол убакта сизде бир мындай ушу келечектен кайра чыгып акчамды алып алсамбы деген ойлор келдиби? Менде ачыгын айтсам, менде андай таптакыр ой келген жок. Менде адамдар аябай ызылдап, группадан ар кандай жазып эметкен учурда дагы мен элди кайра наоборот сабыр кылгыла, сабырдын түбү саралтын деп элдерди кайра ынтымакка чакырып аттым. Менде андай булар алдап кетет, анан андай мындай деген жаман ой таптакыр болгон жок. Анткени башында келгенде эле буларга офисине келгенде эле мен адамдарын көргөнмүн. Элеманды, азыр Замир деген бала иштейт. Аны кийин көрдүм. Бирок мен буларга сразу ишенгенмин. Сразу ишенип, ишенимим өтө терең болгон да. Мынакей өзүңүз көргөндөй үй алып атасыз, жакындарыңыз, туугандарыңыз келеми сен үй алчы, андан кийин бизди алалы деген бир ойлорун айткан жокпу? Көбү ушинтип айтат. Андайлар бар. Эми көргөндөн кийин анан ишенет да, бизде баягы адамдарда факты болмойнча айтканга ишенбейт го. Менин өзүмдүн деле туугандарым болду, акчаңды алдаптың, болду, албайсың, көп эле корпоратив алдап кетип атат эми деп, даже ачыгын айтсам өзүм балдарым да ошентип айткан да. Анан Эжеке, мынакей мүмкүнчүлүктөн пайдаланып туугандарыңызга да айтып кетиңиз алып аткандыгыңыз тууралуу. Ой, эми туугандарым көрсө эметсе, мен туугандарым бар Москвада, үй алабыз, ушу өзүбүз акча топтой албай атабыз, үйгө утур жок болуп кетет экен. Ушу сендей болуп эле ал жака төгө берсек, билинбей үйлүү болуп калат экенбиз деген туугандарым бар. Анан туугандарыма дагы айтамын, мен факт силерге алдым, Кудайга шүгүр, силер дагы алгыла. Эми не только что туугандарыма, бардыгы эле кыргыз элине, кыргыз калкына, карапайым бизге окшогон калкка айтып кетем. Бул билинбей эле баягы сумма төлөй берет экенсиң, бирок билинбей эле ушинтип бир күндө үйлүү болуп калат экенсиң. Бул сумманы биз өзүбүз топтой албайт экенбиз да. Топтой албайбыз да. Ошон үчүн бул негизи өтө жакшы эме, мүмкүнчүлүк карапайым элге. Бул жерден сиз эч кандай процент төлөгөн жоксуз. Болгону гана биздин услуганы төлөдүңүз. Бул жагынан сизге аябай эле чоң мүмкүнчүлүк болдубу? Мүмкүнчүлүк, аябай мүмкүнчүлүк. Бизге окшогон карапайым калкка аябай эле мүмкүнчүлүк да. Өтө жакшы мүмкүнчүлүк. Мен ушу учурдан пайдаланып ушу келечекте иштеген
бардык адамдарга ден соолук каалап кетемин. Өмүрлөрү узун болсун, ден соолукта болушсун. Дайым ушул карапайым калкты үйлөө кылып, көпчүлүктүн батасын алып, өсүп, өнүгүп жүрө беришсин. Чоң рахмат эжеке. Биз Келечек кооперативинин жалпы жамаатынын атынан, Эламан Курманалиевдин атынан, Замир Айталиевдин атынан жана биздин ошол сиздер менен чуркап, талыкпай иштеп жаткан жалпы жамааттын атынан сизге дагы ушул күтүп, ушунчалык сабыр сактап, ушул кезге чейин айына төлөнгөн төлөмдү да калтырбай төлөп жүргөнүңүзгө ыраазычылык билдиребиз эжеке. Үйүңүздө жалаң жагына жакшылыктар болсун, балдарыңызды үйлөнтүңүз ошол жактан, тойлор болсун. Кудайым буйруса, бул үй сиздерге аябай бир жакшылыкты алып келген жакшы үйлөрдөн болсун эжеке. Сиздерге да ден соолук каалайм. Ушинтип элдин ыраазычылыгын алып, батасында агарып көгөрүп жүрөңүздөр. Ийгилик сиздерге да. Мынакей достор, өзүңүздөр көргөндөй, биздин Касмалиева Айгүл эжекемдин сүйүнүчүн, мындайча айтканда, аябай кубанып турган кубанычын тең бөлүштүк. Келиңиздер, Келечек Турак кооперативи сиздер үчүн эң сонун мүмкүнчүлүктүү үй алып берет. Андыктан биз менен бирге болуңуздар.